2020 жылдын 1-октябрынан тарта пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүгү жогорулатат. Бул туурасында күн мурун брифингде өкмөт башчысы Кубатбек Боронов кабарлаган. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматтарына ылайык Кыргызстанда 670 миңден ашык адам ар кандай категориядагы пенсионер болуп саналат. Ал эми үстүбүздөгү жылдын январь-август айларында пенсия жана жөлөк пулга 31 миллиард 498 миллион 300 миң сом каржыланган. Негизи пенсиялык система коомчулуктун жалпы өнүгүшүн мүнөздөгөн бир топ факторлордон көз каранды. Буга байланыштуу мамлекет жүргүзгөн пенсиялык жана тарифтик саясат учурда калыптанып жаткан демографиялык, ошондой эле социалдык экономикалык чөйрөдөгү өзгөрүүлөргө өз убагында жана тийиштүү түрдө жооп кайтарууга муктаж. Өлкөдөгү пенсиялык камсыздоо системасында жүрүп жаткан реформанын алгачкы баскычтарынан бери бир топ убакыт өттү. Адегенде бул жылдар аралыгында аталган системада орун алган олуттуу өзгөрүүлөрдү байкаса болот. Бул тууралуу алдыда кененирээк назарыңыздарда акцент берүүсү, аны мен Сейил Карбекова алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүбүздө биз пенсиянын өлчөмүнүн жогорулатылышы, пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүнүн индексациялоо жана жүргөн реформалар тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн студиябызга конок чакырганбыз. Анда эмесе мейманыбыз менен тааныштыра кетсек, Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы Эрсалиев Медер Эсенголович. Саламатсызбы, Медер Эсенголович? Студиябызга кош келдиңиз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде бүгүнкү тема боюнча кызыккан суроолоруңуздар же сунуш пикириңиздер болсо, 59 20 55 номуруна чалып, түз эфирде студиябызга байланышып жооп алсаңыздар болот. Анда эмесе маегибизди баштасак. Медер Эсенголович, алгач эле 1-октябрдан тарта жыл сайын бекитилген мыйзамга ылайык пенсиялар жогорулатат, көбөйтүлөт эмеспи? Ошо бардык пенсиялар көбөйөбү? Жана ушул индексациялоо деп жатабыз, ушу индексациялоо тартиби кандай жүрөт? Ушул жөнүндө бир айтып берсеңиз. Бүгүнкү күнгө республика боюнча 689 миң пенсионер болуп атат. Пенсионер атталды. Бул жылдан жылга пенсионерлердин саны өсүп атат. Бул бир жагынан кубандырат. Ал эми индексация боюнча негизи мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга ылайык керектелүүчү баалардын өсүшүнө жараша анан орточо эмгек айлык акынын өсүшүнө жараша пенсиялар жылга ошол социалдык фонддун бюджетине жараша индексация болуп туруш керек. Ошол мыйзамдын алкагын аткаруу максатында өлкө башчыбыз премьер-министр кол койду, 2 токтомго кол коюлду 11-сентябрда. Бул биринчиси пенсиянын базалык бөлүгүн 105%га же болбосо 100 сомго көтөрүү. Бул көтөрүү жана жашоо минимумунан ылдый алган пенсионердин жашоо минимум деген бир көрсөткүчүбүз бар. Муну жыл сайын статистика комитети бекитип берет. Бүгүнкү күндөгү бул көрсөткүч 19-жылдын жыйынтыгы боюнча 4286 сом болуп эсептелинди. Ошол суммадан ылдый алган пенсионерлердин баардыгына тең базалык бөлүгү 100 сомго көтөрүлөт. Андан тышкары, то есть 105%га же болбосо, андан тышкары экинчи токтом менен бул пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн ушул эле категорияга, ушул жана жашоо пенсионердин жашоо минимумунан ылдый алган пенсионерлерге камсыздандыруу бөлүгү 0,7 коэффициентке, то есть бул да 7%га көтөрүлөт, бирок 200 сомдон кем эмес көтөрүлөт. Таза математикалык эсеп менен алганда, негизи буларга, бул категорияга 40 сомдон 180 сомго чейинки кошулуулар болот да, көбүн эсе. Анан биз ушуну эсептеп туруп 200 сомдон кем эмес, то есть аз алгандарга биз наоборот көбүрөөк кошконго мүмкүнчүлүк түздүк. Ошол токтомдун эле негизинде эми жанагы жашоо минимумундан, то есть 4286 сомдон көп алган пенсионерлерге болсо базалык бөлүгү көтөрүлбөйт, булардын камсыздандыруу бөлүгү гана көтөрүлөт. Жанагы 0,7 коэффициентке көтөрүлөт, бирок 7% деп деле айтсак болот. Бирок ал жерге дагы биз ылдыйкы порогду коюп атабыз. 360 сомдон кем эмес көтөрүлүш керек.
Ушунун алкагында эң ылдыйкы порог ушул 300 сомдон өйдө. Жогорку порогтору баягы пенсиянын өлчөмдөрүнө жараша почти 1900 сомго чейинки кошулуулар болот да. Ошондо бул эки бөлүгүн тең биз аз алгандарды дагы камтып атабыз. Көп алгандарды да камтып, эки бөлүгүн ушундай механизм менен ушул 2016-жылы бул мыйзам кабыл алынган, ошондон бери ушундай механизм менен көбөйтүлүп келет. Рахмат, Медер Эсенгулович, мына айта кеттиңиз, пенсиясынын ушу базалык бөлүгү жанакы жашоо минимумунан аз болгон пенсионерлерге 105%га көбөйтүлөт. Ошондо демек, эгерде пенсиясы жана 4,5 болжолу 4,5 миң сомдон көп болгондордуку алардыкы үстүнө 200 сом кошулуп калат деген болобу же кандай? 300 сом кошулуп калат да. 4286 сомго чейинки алган пенсионерлердин баардыгына тең. Булардын базалык бөлүгү бүгүнкү күндө пенсиянын базалык бөлүгү 1780 сом. Ошого бул мамлекеттик бюджеттен каржыланган каражат болуп эсептелинет. Бул базалык бөлүгү деген эмнени түшүндүрөт? Бул өлкө тарабынан кепилденген төлөнүүчү пенсиянын бир бөлүгү. Камсыздандыруу бөлүгү болсо, бул адам ошол өзүнүн жашап иштеген периоддор өзүнүн тапкан пенсиясы. Чегерген өзүнө канча төлөгөн соц фондго ошолордун баарын кошуп отуруп туруп, анан өзүнүн пенсиясы, канча жыл эмгек стажы бар, ошонун баарын эсептеген бул өзүнүн тапкан пенсиясы, бул камсыздандыруу бөлүгү. Ошол камсыздандыруу бөлүгүн 7%га, базалык бөлүгүн 5%га көбөйтүп атабыз. Ошол себептен бул жерде 100 сом базалык бөлүгүнө кошулуп, анан 200 сом камсыздандыруу бөлүгүнө кошулганда 300 сомдон кем эмес кошулат. То есть 4286 сомго чейинки алгандардын баардыгы тең 300 сомдон кем эмес кошулат. Ал эми андан жогору алгандардыкы 360 сомдон кем эмес кошулат. Булардын дагы төлөгөндөрү бар, стаждары көп жыл стаж эмгектери бар. Ошонун эсебинен аларды дагы туура мамиле кылып, аларды да учет кылышыбыз керек. Ошол себептен биз аларга 360 сомдон кем эмес кылып кошуп атабыз. Аларга ошондо бирөөнү 700 сом, бирөөнү 1,5 миң сом, бирөөнү 1000 сом ушу сыяктуу кошулуп чыгарылат. Рахмат, бизде телефон чалуу бар экен, кабыл койсок. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Мында Сугандар. Мен суда иштегем, су боюнча да, УОСто. Анан кийин стаж бар 20 жылда. Канча жаштан пенсия чыксам болот? Бутум ооруп иштей албагандым да. Суга түшөт. Чалууңуз үчүн чоң рахмат. Суроо түшүнүктүү болду окшойт. Эми мен бул кишиге 20 жыл стаж менен мынча сом пенсия аласыз деп азыр айта албайм. Себеби пенсиянын өлчөмү айлык акыдан, социалдык фондко чегерген төлөмдөрдөн, анан эмгек стажына көз каранды. Канчалык айлык көп болсо, канчалык эмгек стажы көп болсо, канчалык социалдык фондко төлөгөн төлөмдөр көп болсо, ошончолук пенсия көп чыгат. Канчалык ошонун баары тең аз болсо, ошончолук аз чыгат. Анан жаш курага келгенде бул киши кайрылса, ошого жараша пенсиясы чектелет. Рахмат, бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Эми бир суроом бар да. Азыр пенсияны көбөйтүп жатсаңыз, мисалы үчүн ушундай өмүр бою мал чарбасын иштеп, астын сабак саггандар 10 миңге жетпеген пенсия алат. Өмүр бою форманы кийип, өтүгүн киремдер, эртең жумушка спорт менен, тротуар менен барып келгендер азыр 18 миңге алат да. Анан урматтуу, мен сизден азыр гана бир ачаңыз көрүп калдым. Агай аты жөнүңүздү билбейт, сизге прямо суроо. Эмне үчүн ушул сиз айтылган 300 сом деген азыр бир кылган беттин акчасы эмес да. Эте азыр 400 сом. Средний 400га барып калды. Анан эмне үчүн ошол 18 миң, 20 миң алганда пенсиядагыларга деле сиздер кошуп кетип атасыздар. Ушул мамлекеттин саясаты. Мен өзүм мамлекеттик мекемеде иштейм. Эмне үчүн ушул депутаттарга сиздер бир сунуш кылсаңыздар болобу? Келиңиздер,
10 миңге чейин пенсия алгандардын ылдый жагына ошол өйдө жагына кошпойлук деп мындай бир сунуш кылса, бир элдин дагы бир мамлекетке болгон саясатка болгон көз карашы өзгөрөбү деп. Эми себеп ар бирине 300 сомдон, 500 сомдон, 2000 сомдон кошуп бул эми баягы мамлекеттин саясатын колдошубуз керек. Бирок 10 миңге чейинки алган адам минималдык пенсияны чыгарып алсак жакшы болот деп элем. Чалууңуз үчүн рахмат. Рахмат сурооңузга. Бул жерде эми мен жана жогоруда айтпадымбы, пенсиянын өлчөмү ошол эмгек айлык акыдан, анан кийин ошол социалдык фондго төлөгөн акча каражатынан көз каранды. Түздөн түз көз каранды да, эмгек стажынан. Мен түшүнүп атам, но бирок ошончо жыл тротуар менен басып барып келген киши ошончо акча төлөп атат да. Биз если аз алгандарды көбөйтүп, көп алгандарды азайтып койсок, ал эртеңки күнү ал категория дагы каршы пикир берет да. То есть эмне үчүн мен ушунча төлөсөм силерге, мага эмне үчүн кошпойсуңар деген. Ошол себептен бул жерде бардык жагына бирдей калыс формада кетип аткан нерсе да. Эмне үчүн аз пенсия чыккан, айлык аз болгон. Мисалы, мен эми эч кимди күнөөлөп айта албайм. Же болбосо социалдык фондго төлөмдөр эчтеке төлөнгөн эмес. Төлөнсө дагы бир болбогон тыйын майда акчалар төлөнгөн. Соответственно, ал кишинин пенсиясы да ошончолук аз болуп чыгып калып атат. Мисал катары айтып койсок, мисалы, айыл жергесинде иштеп жер үлүшүнөн төлөгөндөр бар. Мындай эсептеп көрсөк, 300 сом 1 гектар жерге төлөйт. 1 жылга. 300 сом төлөгөн кишини ошол дыйкан чарбанын ичиндеги бардык жумушка жарактуу мүчөлөрүнүн баарына бөлүнөт. 3 киши деп коелу. 3 киши 100 сомдон болуп атат. Ошондо айына 9 сомдон чыгып атпайбы? Ошол айына 9 сомдон төлөгөн киши деле укук алып атат 20 жыл төлөп. Бул жерде 300 сомдон 6000 сом төлөп атат болгону. 20 миң сом, 20 жылдыкын төлөсө 6000 сом төлөп, ал пенсияга чыкканга укук алып атат. Точно ошондой эле бул киши айтып аткандай, ушу тротуар менен басып жүргөн киши дагы ал ай сайын 6000 сом төлөп атат соцфондго. Мисалы, может, анын айлыгы 60 миң да. Мен мындай салыштырма катары айтып атканы. Ал 6000 сом төлөп атат. Ал эмне үчүн ал 6000 сом төлөп аткан киши да эртеңки күнү айтышы мүмкүн. Эмне үчүн мен ушунча төлөгөндө мен ошондой пенсия алышым керек. То есть бул жерде ар бири өзүнүн кошкон салымына жараша пенсия чектелиш керек. Бул эч качан пенсиялык системада бири-бирин теңдештирип койгон система болбош керек. Бири-бирин баккан система болбош керек. Тилектештик система. Тилектештик система. То есть бул дүйнөлүк практикада ошондой. Мисалы, бүгүнкү пенсионерди азыркы жаш муун багыш керек. Кийин ошол жаш муун караганда кийинки жаш муун аларды багыш керек. То есть бул ушундай болуп кетиш керек да. И ошол эле шартта ар бир киши өзүнүн келечектеги пенсиясын азыртадан ойлонуш керек. Мен пенсияга чыгыш үчүн момунча сом төлөшүм керек экен. Бирок биз алардын эми башка жеринен башка доходдор эч ким санаган жок да. Мисалы, башка кирешелер да бар да. Мисалы, ар кандай киреше бар. Бул ар бир жагын өзүнүн кызыкчылыгы да тур. Өзүнүн ар биринин өзүнүн кызыкчылыгы болуш керек да. Өзүнүн кызыкчылыгы менен өзү ошого кызыктар болуп, өзү ошого келечектеги пенсиясын өзү топтоп алыш керек. Антпесе ал бул аз алгандарга көбүрөөк кошкула, тигилерге кошпой койгула деген бул мындай бүгүнкү күндөгү саясатка немножко туура эмесирээк келип калат да. Себеп дегенде ошолчолук төлөгөн кишилер эртеңки күнү алар дейт, мен эмне үчүн момунча төлөсөм, мага мынча аз пенсия кошулбашы керек дегенчи. Ушул сыяктуу нерсе да. Рахмат, бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык, сурооңузду берсеңиз болот. Угуп атабыз экен, биз акебиздин көзү көрбөйт да. Анан ошол пенсиясы көбөйбөй атыр да. Ошону кандай болуп жүрөт, биринчи группадагы майы. Анан ошол менен көзү бир кырсык болуп, көзү эки көзүн көрбөй калган. Кайсы район? Анан ошого пенсия бул бар.
алып калганда пенсия болбойт. Анан кийин ошо менен которуп пенсия которойн десек те которулбай атыр. Анан сиздерди көрүп атканбыз. Кайсы райондон байланышка чыгып жатасыз? Биз Таластан. Талас районунан. Аты жөнүңүздү, фамилияңызды айтып койсоңуз. Пенсионер канчадагы киши? Пенсионер өзү 75-нчи жыл фамилиясы Жок, ал киши анда пенсионер эмес да. Же пенсионерби? пенсионер эмес, эми ошол эме детский болуп, детскийге которулуп калган да. Инвалидизетство. Ал пенсия эмес болуш керек. Сиз ошону сиз көбөйүп атат деп айтып атканыңыздын себеби бул пособие болуп эсептелинет. Пособияны болсо социалдык эмгекти коргоо министрлиги аркылуу берилет да. Бул пенсия эмес. Бул стажы жок, ошол себептен биякта пособие. Бул сиз соцзащитага кайрылышыңыз керек. Чалыңыз үчүн рахмат. Биз маегибизди улантсак, Медерес Эңгулович, мына айтып өттүңүз, 7%, анан жана 105% базалык бөлүккө ушу 105% кошулат деп. Негизи бул пенсияны жогорулатууга каражат кайдан каралды эле? Бул жерде ушул пенсияны 1-октябрдан баштап көтөрүүгө 828 миллион сом сумма каражаты каралган. Анын ичинде 75 миллиону жанагы базалык бөлүктү көтөрүү үчүн, 75 миллиону бул республикалык бюджеттен каралган. Андан тышкары 753 миллиону бул пенсиялык фонддун бюджетинен каралган. Анан өзүңүздөр көрүп аткандай, бүгүнкү күндөгү экономикалык абалыбыз аябай оор абалдабыз. Бул жаңы эле Кыргызстанда эмес, бул жалпы дүйнө жүзү боюнча пандемияга карата бир топ экономикалык абал курчабылда туруп атат. Ошол себеп ошого карабастан бул өлкө башчыбыздын, президенттин көзөмөлүндө, бул ошол өкмөт башчысынын көзөмөлүндө бүгүнкү күндөгү экономикалык абалга болгон мүмкүнчүлүктү пайдаланып, бул жыл сайын көтөрүлүп аткан индексацияны жасап атабыз. Салыштырмалуу катары айта кетсем, былтыркы жылдын пенсияны жогорулатууга, индексациялоого 567 миллион сом каралган болчу. Быйылкы жылдыкы болсо 828 миллион акча каражат каралып атат. То есть бул дагы болсо бир ушул пандемияга карабай биз канчалык мүмкүнчүлүккө пайдаланып, ошол мүмкүнчүлүккө жараша көтөрүлүп атат да. Рахмат. Мына ушул республикада пенсионерлердин жалпы саны 689 миңден ашык киши деп айта кеттиңиз. Ал эми пенсиянын орточо өлчөмү канча учурда? Былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча пенсиянын орточо өлчөмү 1786 сом болчу. Быйылкы жылга болсо азыр бул, то есть ушул бул көтөрүлгөн жогорулатканга чейинки, ал эми азыр жогорулаткандан кийин 1-октябрдан баштап 6060 сомдун тегерегин түзөт деп атабыз. Эми азыр уже бүгүнкү күндө толук ошол даярдык жүрүп атат. Пенсияларды жаңы өлчөм менен эсептеп, толук кандуу 1-октябрдан баштап төлөп бергенге деп. Ошонун эсеби менен 6060 сом орточо пенсия болот деп эсептеп атабыз. Рахмат, бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Кабыл алсак, алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Мен Үскөл районунун. Биз сизди угуп жатабыз. Мен Үскөл районунун Айры Анаева. Мен ушу пенсия алып аттым элем. Пенсия алып аткам. Анан 2 айдан бери пенсиямды азайтып койду 350 сомго 2 айдыкын. Анан барып текшерип неме болсам, айтат 2002 года деп, 2009 жылдан бери туран эсептелген деп. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз? Бишеева Соня. Бишеева Соня. Хорошо, түшүндүк. Азыр
Мен пенсиялык иш кагазыңызды алдырып туруп карап, анан сизге өзүңүзгө жооп берем. Бирок бүгүнкү күндө биз жана автоматташтырылган базабызга толук кандуу бүт пенсионердин пенсиялык иш кагаздарын баарын киргизип бүтүп атабыз. Ошол себептен ошол тараптан көптөгөн баягы ашыкча төлөөлөр, кем төлөөлөр чыгып атат. Убагында баягы колго эсептегенде адамдык факторлор кеткен, ошибка болуп калган, ушул сыяктуу нерсенин баары тең азыр акырындан чыгып атат. Возможно, ошол вопрос болушу мүмкүн. Если туура эсептелген болсо, биз тактап эсептеп туруп, туура мыйзам чегиндеги гана түз жолуна түздөп коюшубуз керек. Ал эми кандайдыр бир себептер менен көп эсептелип калып, же болбосо жетпей калган болсо, биз кошумча кылып кошуп беришибиз керек. Көп эсептелгендер болуп калса, аны мыйзамга ылайыктап туруп, ал пенсионердин макулдугу менен кармашыбыз керек да. Анан мен бул кишиникин жазып алдым. Муну толук кандуу текшерип, пенсионный делосын, иш кагазын көтөрүп туруп, анан кийин мен өзүнө бул кишиге жооп берем. Рахмат, бизде дагы бир телефон чалып атат. Кабыл алсак, алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыздар, мен суроо берейин дедим эле. Угуп жатабыз. Мен биринчи топтогу майыптуулугум бар эле да. Анан ушу бизге канча сом кошулат, ушуну сом менен ачыгын айтып койсо, себеби биз накталап барып биле албайт экенбиз да. Ошон үчүн канча сом кошулат биринчи топтогу майыптарга, ушуну айтып койсо чоң рахмат. Чагыңыз үчүн рахмат. Бул биринчи топтогу, экинчи топтогу, үчүнчү топтогу деп пенсиянын размери, өлчөмү уже аныкталган пенсионер болуп эсептелинет. Бул кишиники мен азыр пенсиясынын суммасын сурабай калыптырмын. Пенсиянын суммасын сурап койсок болмок экен, өлчөмүн. Өлчөмүнө жараша, жана жогоруда айткандай эле 4286 сомдон жогору болсо 360 сомдон кем эмес кошулат. Если 4286 сомго чейин болсо, анда 300 сомдун тегерегинде кошулуш керек да. 300 сомдон кем эмес. Эми аны мен пенсиялык иш кагазы жок болгондон кийин азыр мынча кошулат сизге деп өлчөм билбегенден кийин айта албай атам да. Ошол себептен мен мисал катары айтып коеюн. Бул биринчи топтогу майыптардын баардыгынын пенсиясын биз пенсияга чыкканда эле ушул жашоо минимум деңгээлинен ылдый болбой чектелет. Бүгүнкү күндө бул дагы мыйзамга кирген. Былтыр 2018-жылы мыйзамга киргизгенбиз. То есть жаңы келип, жаңы кайрылганда эле ага жетпесе дагы, бирок ошол 4286 сом автоматически чектелет. Мисалы, өзүнүн тапкан пенсиясы базалык бөлүгү 3000 сом болуп калса, бул автоматически 4286 сом менен чыгат. Азыр бул кишиники андан көбүрөөк болуш керек. Азыр где-то бир 5-6 миңдин тегереги болуш керек. Анан муну эсептегенде ошол пенсиянын базалык бөлүгүн алып салып туруп, анан калган суммасын жана 7%га көбөйтүүнү кошуп берет. Рахмат, дагы бир телефон чалып экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Мен Ускөл областынан Тилекке каршы байланыш үзүлүп калыптыр. Медер Эсенкулович, мына айтсаңыз, пенсияларды кайра эсептөө боюнча учурда кандай иштер жүрүп жатат? Ушул мен жана жогоруда четин баштап келаттык элек. Именно ушул кайра эсептөө, жаңы пенсияны чектөө жаатында бизде биздин өзүбүздүн элет деген автоматташтырылган программабыз бар. Ошол программага толук кандуу киргизип бүтүп, былтыркы жылы биринчи жолу ал жерден толук кандуу иштебей, былтыр 100% эсеп болгон эмес, а быйылкы жылы ошол 100% ошол автоматташтырылган программа аркылуу эсептелип чыгат. Бул жерде биз почти 1,5 жылдык ошол коллективдин 1,5 жылдык эмгеги. Бул ар бир пенсиялык иш кагазды бирден териштирип, жана жогоруда кайрылган киши дагы ошону айтып атат. Ушундай өйдө ылдыйлардын баардыгын теңдеп түздөп келатабыз.
таксыздыктардын баары жоюлат экен таксыздардын баары жоюлат. Бул жерде баягы киши колду болду деген факторлордун баардыгы толугу менен жоюлат. Толук кандуу чектелген. Мисалы, мындан бир 5 жыл мурун 3 ай, 4 айлап, 6 айлап очередь менен чектелип калчу. Потому что бул жердеги биздин ошол борборуштурган чектөө башкармалыбызга ай сайын 20 миңден 25 миңден астатак менен келчү, бар болчу. Ошону чектеп анан жылышчу. Бүгүнкү күндө бир жуманын ичинде чектелип, то есть күнүнгө чектелгенге мүмкүнчүлүккө жеттик. Пенсиялык арызды жазгандан кийин ошол бир жуманын ичинде бияка тастыкталган документтердин баары так туура келген болсо, бир жуманын ичинде кайра ошол өзүнүн жашаган жерине кетип атат. Андан тышкары бул кайра эсептөөлөрдүн баардыгы тең азыр биз автоматташтырылган түрдө даяр кылабыз буюрса. Андан тышкары жана өзүңүздөр билесиздер, бизде жана өздүк электрондук кабинеттер ачылган болчу. Ошол өздүк электрондук кабинеттер аркылуу дагы пенсиялар чектеле баштады. Былтыр 2019 жылдын 1-июнунан баштап бул өздүк кабинет иш жүзүнө ашырылган, күчүнө кирген. Ал жерде ошол быйыл ушул жылдын ичинде ошол өздүк кабинет аркылуу 400гө чукул киши өзлөрүнө пенсия чектелишти. То есть бул эмнени түшүндүрөт? Бул ошол кишилер социалдык фонддун башкармалыктарына райондорго барган жок. Үйдө отуруп, ошо аралыкта интернет аркылуу өздүк кабинетине кирип, болгон маалыматын тапшырып, анан биз аны базадан текшерип, туура деп өзлөрү менен макулдашып, бүт баары электрондук түрдө азыркы күндө ошонун баары төлөнүп атат. Кечиресиз, медресен коч, бизде дагы бир чыккан телегөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алып койсок. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Мен берейин суроом. Менин кызым 2-нчи сыныпта албайбы? Кандай? Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Угуп жатабыз. Менин кызым 2-нчи сыныпта албайбы? 2,5 апта бар. Ошол көчүдө тубаса бала чагынан эле. Анан кошумча суроом дагы апам 90 жетими байда калат. Ал дагы көбөйбү. Инвалид с детства 2-нчи топто майып боюнча бул киши социалдык өнүктүрүү министрлигине кайрылыш керек. Ал жерде бул жерде пособие по инвалидности детям деп эметилет. 90-догу апасы боюнча 7000 сом алган апасына обязательно кошулат. Рахмат. Бизде дагы бир телегөрүүчүбүз байланышка чыгыптыр. Кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Мен бул Таластан. Менин апам ошо Талас районунан Долоно айыл өкмөтүндө Ортарак айылында жашайт. 82-жылкы, 88-жылкы, 88 жашта. Ушул убакка чейин жана Батырене алалбай койду да, бүт документтерин өткүздү, 7 баласы бар, баары соттолго менен, баары азыр ушул убакта Кудайга шүгүр тирүү. Анан ушул жазып калсаңар ошол Иманкула Сүйүнбөй 38-жылкы ошо Долоно айыл өкмөтүндө Талас районунда, Ортарак айылында жашайт. Эң үчүн ошону беришпейт да, ошол өткөзүп эле жатат документтер. Ушул убакка чейин беришпейт. Рахмат. Мен да бул боюнча кичине жооп бергенге аракет кылайын. Бул Батыренени биз бербейбиз. Батыренеге кошумча 1000 сом кошумча үстөк кошумча кошулат. Надбавка болуп эсептелинет. Бул республикалык бюджеттен бөлүнөт. Батырене деген наамды Союз КСТги алтын жылдыз берчү. Ошол удостоверениясы бар болсо, алтын жылдызы бар болсо, ал кошулуп берилиш керек. Ал документтерин толук кандуу ошол районго барып тапшырыш керек. Анан бул киши 7 бала болот, Союз КСТги 10 баладан Батырене берчү. 7 бала деп бул Кыргызстандын шартында жазылган. Ал боюнча ошол администрацияга, райондук администрацияга ошол болгон документтерин тапшырып, анан бул президенттин указы менен бекитилиш керек. Ошондо гана анан бизге кошумча болуп эсептелинип, биз кошумча акчасын кошуп беребиз да. Ага чейин ал Батырене дегенди биз бербейбиз. Ошол себептен бул мамлекеттик администрацияга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аркылуу чечилиши суроо да.
Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эске салсам, биз бүгүн акцент берүүсүндө пенсиянын өлчөмүнүн жогорулатылышы, пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоо жана жүргөн реформалар өлкөдөгү пенсия менен камсыздоо маселелери жана пенсияны чектөө, төлөө шарттары тууралуу сөз кылып жатабыз. Ал эми студиябызда конокто Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы Ирсалиев Медер Эсенгулович. Дамисе маегибизди улантсак, мына буга чейин да айта кеттиңиз, электрондук санариптештирүүнүн алкагында электрондук тутумдар да кирип жатат. Кыйла иш дагы жеңилдеп, ошо автоматташтырылган тутумдун алкагында дароо пенсияга чыгууга укук алган жараныбыз кандай пенсияга, кандай шартта чыгары бар автоматтык түрдө эсептелет дебедиңизби? Анан негизи ошо пандемия шартында жана киргизилген чектөөлөр учурунда ошо инновациялык технологиялар, аралыктан иштөө алкагында ушул санариптештирүүнүн маңызы, маанилүүлүгү алда канча белгиленди. Анан жалпы ушу социалдык фонддун ишине пандемия кандай таасирин тийгизди? Балким пенсияларды төлөөдө, өз учурунда төлөөдө кандайдыр бир кыйынчылыктар жаралган жокпу? Жок, төлөө боюнча бул жерде кыйынчылык деле жаралган жок. Бул жерде мен айта кетишим керек. Бүгүнкү күндө камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултуу функциябыз биз 19-жылдын 1-январынан баштап салык кызматына өткөрүп бергенбиз. Ошол салык кызматынан чогултулган акчалардын өлчөмү, то есть камсыздандыруу төлөмдөрүнүн өлчөмү азайып атат. Бул дагы ошол пандемиянын бизге тийгизген тескери кесепеттери болуп эсептелип атат да. Себеби дегенде бюджетке каралган 35 миллиард, быйылкы жылга каралган 35 миллиардка бүгүнкү күндө 1,5 миллиард аз чогулат деп салык кызматы прогноз, бул биз менен чогуу эсептеп чыктык. Андан тышкары бүгүнкү күндө 8 айдын жыйынтыгы боюнча 2 миллиарддан ашык акча как раз ушул апрелден баштап ушул периоддордо аябай мындай кыйынчылык менен чогулуп атат. Ошол себептен 2 миллиарддан ашык акча азыркы күндө толук кандуу чогулбай турат да. Анан салык кызматынын төрагасы менен сүйлөшүп, биз ошол проблеманы чечиш үчүн ар кандай сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Но бирок Кудай буюрса, азыр уже экономикабыз да акырын-акырындан уже бутуна туруп акырын иштеп баштап атат. Ушундай темп менен жакшынакай иштеп кетсе, значит жылдын аягына чейин бул суммаларды чогултабыз деген милдеттенмелерди берип атышат салык кызматы. Бир минус ошол атат. Ал эми санариптештирүү боюнча да чындыгында биздин ошол өздүк кабинеттин жардамы, бул жерге ошол катталган кишилердин жардамы, ошол аркылуу справка алгандардын саны, жанагыреки биз банктарга кредит алганда ошол өзүнүн счетундагы, эсеп счетундагы канча акчасы бар, канчасы топтолгон деген ушул маалыматтардын баардыгы тең ушу электрондук түрдө жүргүзүлдү. Бул да болсо чоң көп жумуштардын жыйынтыктары акырын-акырындан келип атат. Рахмат. Бизде дагы бир телефон байланышка чыккан телекөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен акыркы пенсиямды алганда биз Чаткал районунун Терексай поселогунан звонок кылып атабыз. Акыркы пенсиямды алганда меники 52 сом кем келди да. Эмне үчүн кем келди? Ошону билбей жатабыз. Кемтип коюп атпайбы. Анан кийинки айда октябрда кошолуп деп анан кийин ошол 52 сомубузду кошуп төлөсөбүз түшүнбөй калабыз да. Эмне себептен кем келди деп жаңы поручение келди эле, жаңы порученияда 52 сом кемтип коюптур. Жабыңыз үчүн рахмат. Суроо түшүнүктүү болду окшойт. Түшүнүктүү. Мен эми бул кишинин пенсиялык ишкаалын көтөрүп туруп тактап берейин. Эмне себептен кемитип койгонун бирден бир жана жогоруда айтпадымбы? Ошондой болушу мүмкүн. Азыркы киргизип аткан программабызга тактоолордун иретинде же болбосо эмне үчүн азайып калганы, аны эми бул киши ошол жерде тургандан кийин Чаткалдык райондук соцфондко барып деле муну териштирип сурап алса болот. Же болбосо биздин 1202 колл центрдеги
мындай кыска номерлүү телефонубузга же болбосо 54 33 16 деген номерибизге чалып бул боюнча тактаса да болот. Мен муну тактап берейин. Рахмат, бизде дагы бир телекөрүүчү байланышка чыгыптыр. Кабыл алсак, алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатчылык. Мен жаңы кайрылып жатқан акебизге жақсы суроо түшүнбөй калды да бул 47 сомду эки көзгөздөй мени пенсияга кандай которуш керек, которулбай калды. Пятерка мойдон менен калкалар алып же ал пятерканы бөлүп айтайын 5 сом алат. Анан пенсияга кандай которуш керек, бул базарды үйбай сондай. Так Жанареки жалган ишкен бул боюнча пенсия которуш жана пособие деп айтып атпадык белек. Эмгек стажы бар болсо пенсияга которгонго мүмкүнчүлүк болот. Эмгек стажы жок болгондон кийин бул киши ошол бала кезинен инвалид болуп атпайбы? Мунун эмгек стажы жок, бул только пособияга теги эмгек өнүктүрүү министрлиги аркылуу гана пособияга гана илет болуп калат. Аны пенсияга которгонго стаж жок болгондон кийин анын эч кандай мүмкүнчүлүк жок да бул жерде. Рахмат, Медер Эсенголович. Мына ошол санарип технологияларын кечиресиз, бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Кабыл алсак, алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Биз сизди угуп жатабыз, алло. Алло, биз сизди угуп жатабыз. Жакшы угулбай калды айткандарыңыз. Но былтыр кошулса, быйыл дагы обязательно кошулат. Мен ушу телекөрүүчүлөргө бир тактоо иретинде айтып кетет элем. Сиздерден сураныч ошол сиздер социалдык фонддун пенсионери же болбосо эмгек жана өнүктүрүү министрлигинин пособие алуучусу деген эки статусту так айырмалап, ошол каяк жактан пенсия аласызбы же пособие аласызбы, ошол жагын тактасаңыз, биринчиден биздин пенсионер болуп пенсия ала турган болсоңуз, бул сөзсүз түрдө азыркы кошулуулар сөзсүз түрдө каралат, пенсияңыздын өлчөмү өзгөрөт, көтөрүлөт. Ал эми социалдык өнүктүрүү министрлиги боюнча пособие алган болсоңуз, мен ал вопросторго азыркы күндө андай көтөрүлөт же көтөрүлбөйт деп жооп айта албайм. Рахмат. Дагы бир телекөрүүчү байланышка чыгыптыр. Кабыл алсак, алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Мен birinci gruppa invalidman. Birinci gruppa invalid, törüncü sınıfı. Benim pisamı 10 yıllık aldı. 26 yıllık aldı. Kanday koşmaya aldı buna? Siz kayaktan ayrılıp atасыз, айтпойсоңуз? Tokmaktan. Токмок. Аты жөнүңүздү? Birjalal, Bokandırcan, Turgunbayeviç. Birjalal, Bokandırcan. Хорошо, мен сиздин пенсиялык иш кагазыңызды көтөрүп туруп, анан кийин мен сизге айта алам. Азыр болсо пенсиялык иш кагазыңыз жок, мен кандай кылып кошулган, кандай эсептелгенин көрө албагандан кийин мен сизге андай деп айта албайм. Ошол себептен пенсиялык иш кагазыңызды көтөрүп, анан кийин мен сизге жооп кайтарам. Рахмат, чалууңуз үчүн чоң рахмат. Медер Эсенголович, мына ушу бизде иштеген тилектештик топтомо системасы, пенсиялык системасы өзүнүн эл аралык аренада тажрыйбасында өзүнүн натыйжалуулугун кандай көрсөтө алат? Бул топтомо компоненти бизге 2010 жылы кирген. Анын топтомо компонентинде бүгүнкү күндөгү бизде ошол
инвестицияланып салынып аткан акча каражаттарынын эсеби менен баарын кошо эсептегенде 20 миллиардтан ашык акча каражаты бар. Бул жерде бир эң өзгөчөлүгүнүн бул дүйнө жүзүндөгү практикадан алынып ошолордун баарын изилденип туруп анан киргизилген системада. Эң бир өзгөчөлүгү бул адам каза болуп калса, бул мураскорлорго өткөнү. Экинчиден, ошол акчаны өз каалоосу менен алып башка инвестициялык жака бурганга, салганга мүмкүнчүлүгү. Үчүнчүдөн, башка мамлекетке туруктуу жашоого чыгып кетип атса, толук кандуу акчасынын канча акча бар экенин ошону алып кеткенге мүмкүнчүлүк. Анан төртүнчүсү бул келечектеги жалпы өзүнүн биринчи иштеп тапкан өзү пенсиясы чектелет дагы, бул топтомо компоненти бул ошого кошумча. Пенсиялык пенсиясына кошумча болуп эсептелинет да. Бул ал кошумча акчаны өз каалагандай алып кетсе, бир алып кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Азыр биз киргиздик, былтыркы жылдан баштап ошонун порогун көтөрдүк. Мисалы 27 000 сом болчу, азыр болсо 130 000 сомдон ашык болуп атат порогу. Ошого чейинки акчасы болсо бир алганга мүмкүнчүлүк бар. Андан тышкары жана ипотекалык, мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу 50 000 сомдон ашык акчасы бар болсо, ошону первоначальный взнос деп коебуз. Ошого пайдаланганга укук берип атабыз. Жанагы онкооорулар болуп атат. Ошол ооруларга ал жерде дагы биз саламат сактоо министрлиги аркылуу иштеп чыгып, оорулардын тизмеси бар. Жүрөк оорулары, онкоооруларды, ошолорду толук кандуу алып кеткенге деп атабыз. Биринчи, экинчи группада инвалид болуп калса, толук кандуу акчасынын канча акчасы бар болсо, ошону алганга ушундай мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат да. То есть бул механизмдери жылдан жылга улам кеңейтилип, биздин турмуш шартка жараша, канчалык ошо керектүүлөргө жараша, ошол улам жаңы механизмдерин киргизип келатабыз. Бүгүнкү күндөгү талапта ушундай механизмдер иштеп атат. Ал эми жанагы эле өздүк кабинетке, камсыздандыруунун өздүк кабинетине бул жалгыз эле пенсионерлер эмес, ар бир камсыздандырылган адам өзү кирип, ошого катталып, муну да айтып келатабыз. Ал катталуу үчүн обязательно бир жолу ошол райондук башкармалыкка барып, арыз жазып, анан логин, пароль алыш керек. Ошондон кийин катталып өзү кире берет. Ошол жактан дагы өзүнүн ошол келечектеги пенсиясын эсептегенге, топтомо компонентинде канча акчасы бар экен, аны караганга, ошону кайра келип сурабай, мисалы үйдө отуруп алып, интернет болсо, ошол интернет аркылуу ошол карап, ошол маалымат алганга, справкасын алганга, ошонун баардыгына мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Бул топтомо компонентинин келечеги, бул көп жакшы нерсени алып келчү келечек. Мисалы бизде 2% болгону, көп өлкөлөрдө бул 9%, 12% ушундай нерселер менен кирген да. Рахмат, бизде дагы бир телефон чалып бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыз. Саламатчылык. Мен билейин дедим эле, биз Сокулук районунан пенсионерлербиз да. Мурда Сокулук району ар бир айдын 10-ундан кечикпей пенсияларды берип турчу эле. Ушул айда кечигип атат да. Эмне себеп болду, ошону билсек деле деп эле да. Банк аркылуу же почта аркылуу? Эми которуучу карточкабыз келе. Карточканы аркабы? Ар бир айдын 10 деле алышат да. Азыр Сокулук районунун пенсионерлеринин баарынан сурашсам алышат экен эчкимсе. Башка региондор, даже Алтын райондор бүт бар алышты. Кайсы банк боюнча айтып атасыз? Пенсия. Жок, банк, кайсы банк? КСБ. Түшүндүм. Чалыңыз үчүн рахмат. Буквально кече эмес, мурда аркы күнү эле бул суроо көтөрүлгөн. Бул жерде банктын күнөөсү менен, бул жерде человеческий фактор болуптур. Мага жеткен маалымат боюнча ошол банктын күнөөсү, банктагы кызматкер бул акчанын баардыгын тең бир счетко которуп алган да. Ошол себептен азыркы күндө банк менен биз териштирүүлөр жүргүзүп атабыз. Толук акча эч жакка кеткен эмес.
Биз жерде эч кандай коркунуч жок, просто баягы туура эмес счетко которуп алыптыр. Ошол себептен бизде бергенде реестр менен берилет. Ар бир пенсионердин фамилиясы, аты жөнү, эсеп счету менен. А банктын кызматкери ошонун баарын тең бир счетко которуп алыптыр. Ошол себептен эми ал счеттон чыгарып, кайра бүт баарын тең ар биринин счетуна распределение жасап атышат. Бул бүгүн эртең бүтчү нерсе. Рахмат, Медер Эсенгулович, мына буга чейин айта кеттиңиз, жанакы топтомо компонентинде ошол топтолгон каражатын ипотекага же ден соолугунан дарыланууга керек болсо, ошого мөөнөтүнөн мурда алса болот деп. Анан ошол боюнча кайрылгандар барбы? Бүгүнкү күндө канча адам ала алды? Ипотека боюнча быйыл бул жаңы эле механизм болду. Ошол себептен бунун аябай алуу механизми кичине бул акча целевой акча болуш керек. Целевой направлениеде бир жол кайсы ипотека деп, строго ошол ипотекага кетиш керек. Ошол себептен бул бүгүнкү күнгө 5 кишиге биз төлөп бердик. Оорулуу ден соолугуна байланыштуу 3 кишиге төлөп бердик. Бул 50 000 сомдон 180 000 сомго чейинки суммалар төлөндү, ар биринин өзүнүн топтогонуна жараша. Бул жерде механизм деп атканым, ал киши биринчи кайсы жерден ошол бул только мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу гана. Мамлекеттик ипотека компанияга барып кайрылып, алар анан ошону жактырып, ошол кишини төлөө шарттарын бүт баарын сүйлөшкөндөн кийин анан кайсы банктан алат кредитти, ошол банк аны да жактырып, бүт баары бүткөндөн кийин гана биз мамлекеттик ипотека компания бизге кагаз жөнөтөт. Ушул кишинин моунча акчасы бар экен, төлөп берели. Биз анан ошону анын колуна берилбейт, ал ошол түздөн-түз банкка которулат. Ошон үчүн бул механизм кичине кандай десем, башка жака акча, башка направленияга кетип калбаш үчүн ушундай механизм киргизилген да. Ал эми оорулуу боюнча бул дагы ошондой Минздрав аркылуу оорунун диагнозу такталып, ошонун баары коюлгандан кийин бизде канча акчасы бар болсо, ошонун баарын төлөп бергенге биз беребиз. Демек, ипотекага, мисалы үчүн, 5 киши кайрылды, 5 киши азыр кайрылып атышат. Кайрылып ал бизден көз каранды эмес, бул ипотекалык компаниялар ошонун баардыгын тең тактап бүткөндөн кийин гана бизге келип атат да. Ошол себептен кайрылып канча акчасы бар экен жөнүндөгү маалыматты бизден алып кетип атышат. Бирок ипотекалык компания качан бүт баары бүткөндөн кийин гана бизге жөнөтөт, ошондо гана биз банкка которуп берип атабыз. Бүгүнкү күнгө 5 киши алып атат. Оорулуу боюнча жанагындай ошол тоже диагноздору бүт баары тең такталып, ошо операцияга дегенде ал акчасын биз өзүнө которуп берип атабыз. Ушуну дарыланууга ала турган акчасы, ал боюнча чек жок. Канчача болсо ала алат. Ал боюнча чек жок, ипотекалык төлөмдөргө, то есть первоначальный взноско төлөгөндөрүнө чек бар. 50 000 сомдон ашык акчасы болсо алсын деп чек киргизгенбиз да. 50 000 сомго чейинки акчаны алган менен ал эч кандай пайдасы первоначальный взноско жарабайт, эчтекеге жарабайт. Ошол себептен биз жок дегенде ошол первоначальный взноско жарагандай акчасы болсо, ошону алып кеткенге мүмкүнчүлүк берип атабыз да. Мисалы үчүн учурда ошол акчага муктаж болуп алып, анан кайра ал каражатты топтой берсе болот да топтомо компаниясында. Сөзсүз бул иштеп аткан киши болсо, допустим, ал бул бир эле жолу берилет. Анан кайра эле ала албайт. Ошол себептен бүгүнкү күндө канча топтолгон акча каражатын бүгүнкү күнү ала алса, ал дагы пенсияга чыккыча жаш муун иштей берет. Ал топтолгон компоненти кайра топтоло берет. Чоң рахмат сизге, Медер Эсенгулович, студиябызга келип кызыктуу маек куруп берип, биздин суроолорубузга, телекөрүүчүлөрүбүздүн суроолоруна жооп бергениңиз үчүн сизге дагы бир жолу ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыкты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Акцент берүүсүнүн ушул жана башка чыгарылыштарын Пирамида Чекит KG сайтынан жана социалдык тармактагы расмий баракчаларыбыздан көрсөңүздөр болот. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.